Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кыргыз тилден сабагыбызды баштайбыз. Билим алуу ийне менен кудук казганда демекчи, билим алганда ийне менен кудукту казуу канчалык кыйын элестетилсе жана кыйынга турса, билим алуу дагы ошондой экен. Өтө көп эмгекти талап кылат экен. Ошондуктан билим алуудан талбагыла, себеби кудукту ийне менен казсаңар кыйын, бирок аны казып алгандан кийин өмүр бою суу ичесиңер, суудан кыйналбайсыңар. Ал эми билимди азыр талбастан, жалкоолук кылбастан алып алсак, билим алып алсак, келечекте өзүбүзгө жакшы. Келечекте бизде ар бирибизге билим керектүү нерсе. Биздин келечегибизди билим чечет. Бүгүнкү кыргыз тилден өтө турган темабыз жөнөкөй тактооштордун жасалышына карай бөлүнүшү. Балдар, жөнөкөй тактооштор тубаса жана туунду болуп экиге бөлүнөт. Тубаса тактооштор балдар кээде этиш сөздөр менен айкашып айтылат экен. Андай этиш сөздөр менен айкашып айтылган тубаса тактоошторго келди, окуду, барган, алды, иштөөдө, алып келет, келиптир, барчу деген сыяктуу сөздөр кирет экен. Ал эми тубаса тактоошторго кеч, эрте, азыр, небак, дайыма, эми, кечээ, кийин, жана, мурун, ылдам, жай, бат, арык, зорго, кайра, дары, ашык, кем, жалгыз жана башка ушундай сөздөр кирет экен. Ал эми туун тактооштор морфологиялык жол менен жасалат. Силер муну жакшы түшүнөсүңөр. Морфологиялык жол менен дегенде аларга мүчө улануу аркылуу жасалат. Андай тактооштор зататооч же сынатооч, жататооч сөздөргө мүчө улануу аркылуу тактооч болгон сөздөр. Мындай тактооч жасалуу жолу менен келген тактооч сөздөргө көңүлүбүздү бураланда. Мисалы, чаа мүчөсү улануу аркылуу зататооч сөздөрдөн тактооштордун жасалышын көңүл буралы. Киши деген зататооч сөзгө чаа мүчөсү улануу аркылуу киши че болду. Демек, бул жерде тактооч пайда болду. Адам деген сөзгө чаа мүчөсү улануу менен адам чаа болуп тактооч сөз пайда болду. Жаңы деген сынатооч сөзгө чаа мүчөсү улануу менен жаңы чаа болду. Демек, тактооч пайда болду. Мен деген ататоочко чаа мүчөсү улануу менен мен че, сен че, өзүнчө деген тактооштор пайда болду. Тактоошторду жасоочу мүчөлөргө көңүл бурайлы анда балдар. Ча, лап, чылап, лай, лата, чалык, сын деген мүчөлөрдүн улануусу аркылуу тактооштор пайда болот экен. Демек, балдар, биз тубаса жана туунду тактооштор тууралуу түшүнүк алдык. Тубаса тактооштор булар негизи нарагыдан өздөрү тактооч сөздөр. Ал эми туунду тактооштор кандайдыр бир мүчөлөрдүн уланышы аркылуу пайда болгон тактооштор. Демек, бул жагы силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Мисалдарды келтирип көрөлү андай болсо. Бектур жумушунан кеч келди. Бул жерде кеч деген сөз тубаса тактооч болуп эсептелинет. Эмне үчүн айтылган убакыттан кечирээк келдиң? Бул жерде кечирээк деген сөз туунду тактооч болуп эсептелинет. Дагы мисал келтирип көрөлүчү туундуга. Болот дагы тигилерче иштеди. Бул жерде тигилерче деген сөз туунду тактооч болуп эсептелинет. Бул тиги деген ататооштон мүчө улануу аркылуу жасалган тактооч. Үйгө тапшырма 60-чы көнүгү балдар. Көнүгүнү көчүрүп жазып, тактооштордун астын сызып, тубаса тактооч болсо ТБ дейсиңер, туунду тактооч болсо ТД дейсиңер. Үстүнө карандаш менен мына ушинтип жазып чыгасыңар. Тактооштордун астын сызгандан кийин. Демек, балдар, үйгө тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, мен силер менен коштошом. Саламатта калгыла.